Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен бул роликти тартып атканымдын бирден бир себеби Өзбек Республикасынын миллиондогон жарандарына жана ошондой эле жүздөгөн миң квадратный километр жерлерине суу менен камсыздап турган биздин кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн өтө стратегиялык мааниси чоң объект жөнүндө, Кемпирабад жөнүндө сөз кылгым келди. Кемпирабад бул өзбек тарапка өтүп кеткени турат, өзбек тарапка бергени турушат. Ошол Кемпирабаддын тагдырын чечип жаткан биздин азамат байкелерибизге кайрылуу жолдойм дедим. Эми биз мусулман болгонубуздан кийин акыл таразаны Аллах Таала бизге бергенден кийин ошол акыл таразага салып, Кудайга шүгүр, Кыргыздын да тарыхы бар, исламдын тарыхы бар. Ошондой эле мен исламдын тарыхындагы бир Мекке шаарынын ортосуна жайгашкан суусу дайыма сатылып турган кудук жөнүндө бир риваятты айтып өтүүнү туура көрдүм. Менин айтайын дегеним, ошол кудуктун ээси менен Умар разияллаху анху кандайдыр бир жол менен тил табышып, кудуктун жарымын сатып алат. Жарымын сатып алып, ал кудуктагы суулардын бардыгы жергиликтүү калкка сатылып турат. Ошондо бир күн Умар, бир күн тигил хозяин иштете турган болуп келишим түзүлөт. Умардын кезегинде Умар бесплатно таратат сууну, акысыз таратат. Тигил деген хозяини акчага таратат. Ошондо Умардын кезинде элдер сууну камдап үйлөрүнө камдап ташып алат дагы, анан тиги хозяиндин кезеги келгенде сууга эч ким барбай коет. Ошентип анан кийин тиги хозяин дагы Умарга бир жарым бөлүгүн, суунун, кудуктун жарым бөлүгүн сатып, тиги хозяини чоң катага кетирет да. Аны түшүнөт дагы, кудуктун экинчи жарымындагы Умар менен сүйлөшөт. Ага сатканы аргасыз болот, айласыз болот. Сатат, ошондон кийин уже Умар сатып алып туруп, кудуктун баарын уже акысыз суу эме кылып коет да. Ошону менен кудуктун суусу акысыз болуп калат. Мен мындан келди айтайын дегеним, биздин Өзбек Республика тарапка кандайдыр бир жол менен өзү бул плотина, суу сактагыч Кемпирабад Кыргызстандын жеринде турат. Кандайдыр бир Кыргызстандын жеринде болгон. Ошондой эле Кемпирабад эле эмес, ага кошо азыркы Ханабад шаары, илгерки мурдакы Советабад шаары болгон, ал Кыргызстан территориясында жайгашкан. Ал территорияда бүт кыргыздар жашашат. Өзбекстанга өтүп кеткен уже. Ошонун себебинен уламбы, кандайдыр бир себептер менен ошол Кемпирабаддын жарым бөлүгү Өзбекстанга карап калган да. Экинчи жарым бөлүгү Кыргызстанга карап. Эми экинчи жарым бөлүгүн дагы Өзбекстанга өткөрүп бергенин турушат. Өзбекстан уже өзүнүн жарыясын чыгарды. Ал Кемпирабаддын айланасына эмнелер курулуп, эми кайсы жерин бузуп, кандай пландардын бардыгын Өзбекстан уже жарыя чыгарып, уже элге жарыялады. Мындан келди. Мен камчы байкебизге айта кетчү
нерсем элди нааразы кылбай, урматтуу Камчек Ташиев, Кыдыршаевич, ошол эмени жокко чыгарсаңыз, келишимди жокко чыгарыңыз. Себеби орустарда сөз бар, учитесь на чужих ошибках деген. Если вы будете учиться на своих ошибках, то ваши ошибки очень дорого вам могут обходиться деген жери бар да. Анан жизнь хороший учитель, но очень дорого берет за уроки деген жери бар. Мындайча айтканда, мен айтайын дегеним, тигил немени Меккедеги кудуктун эмесин примерин бекеринен келтирип кеткен жокмун. Потому что биз ошого окшогон тарыхта бирөөнүн ошибкаларын көп эле көрсөтүлгөн. Тарыхта көп да мындай нерселер, случайлар. Ошон үчүн андай ошибкаларга, андай каталарга жол бербөөңүздү суранабыз. Талап кылабыз жол бербөөңүздү. Себеби бул сиздин катаңыз. Кампроваттын 2-жарым бөлүгүн Өзбекстанга өткөрүп берүү чечимиңиз ката, жана бул катаңыз өтө кымбатка, кыргыздар үчүн өтө кымбатка туруп калышы мүмкүн. Ошондуктан ойлонуңуз. Ташкентке барганы турасыз, качан барасыз белгисиз, бирок барганы турасыз, ошол келишимди жокко чыгарыңыз. Биз кыргыз эли жана кыргыз элинин арасында мен да бармын. Карамандай каршыбыз ал чечимге. Рахмат.